Мугалим өмөлүү дарак. Дал ушундай ураан менен Ош шаарында окутуучулар күнү майрамдалды. Чоң салтанат менен өткөн иш-чарада агартуучулардын орду баса белгиленип, инсандын калыптануусуна кошкон эмгеги бааланды. Биримдик мамлекеттин байлыгы бул түшүнүү бири-бирин. Мамлекеттин байлыгы таза иштөө, айкын иштөө, эл үчүн кызмат кылуу. Бардыгыбыз ушул биримдикте Ош шаары эмгеги жылы жалпы республикалык тестирлөөдөн да биринчи орунду алганга, Олимпиададан дагы эң биринчи орунду алып, биринчи көрсөткүчтү көрсөткөнгө тилектештик билдирем. Рахмат. Майрамдык иш-чаранын жүрүшүндө өз кесибинде өзгөчөлөнгөн агартуучулар атайын ардак грамоталарга татыды. Алардын катарында Валентина Терешкова атындагы жатак мектепте англис тилинен сабак берген Асылгүл Наркулова бар. Педагог буга чейин дагы бир топ ийгиликтерди багындыргандыгын айтып, бул жолку сыйлыкта өзгөчө дем берип турат дейт. Бул сыйлыкты алуунун себеби быйылкы 2025 жылы жылдын мыкты мугалими конкурсунда республикалык деңгээлде байгелүү орунду камсыздап келгеним үчүн алдым деп эсептейм. Буга чейин дагы бизде кече жакында эле Бишкек шаарында агартуу министри Догдургүл Шаршеевна бизге билим берүүнүн мыктысы төш белгисин тапшырган. Маанай аябай жакшы, толкундануу сезимдери болуп жатат. Себеби ийгилик жаратып, анын баалангандыгы бул аябагандай өзгөчө сезим экен. Мынтип сыйлыкка татыгандардын бири номер 16 орто мектептин мугалими Жыргалбек Алимкулов. Каарманыбыз агай педагогдор аз дейт. Мындан улам мугалимдик улуу кесипти аркалагандыгына сыймыктанат. Бүгүнкү алган белеги да ага өзгөчө кубаныч тартуулаган. Мектеп чөйрөсүндө эркек агайлар аз. Анан ошону көбөйтүүгө бир жол жоболор болсо, ошолор менен көбөйтүп эме кылса, мектеп ичинде эркек адамдын тарбиясы дагы башкача болот. Ошон үчүн көбөйткөнгө стимул берип, ошону көбөйтсөк жакшы болот эле. Бүгүн сыйлык алып отурам, кубанычтамын аябай. Дем берет, конечно, дагы мындан да жакшы деп, жакшы эмгектенип, жакшы тарбия бергенге. Ош шаардык мэриясы мугалимдерге болгон колдоо, камкордук күчөп жаткандыгын билдирди. Кала башчысынын орун басарынын айтымында азыркы тапта билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, соңку 1 жыл аралыгында көпчүлүк мектептер толугу менен жаңыланды. Мындан сырткары жаңыдан салынган билим уялары да бар. 8 ай ичинде жалпы Ош шаары боюнча 16 орто мектеп, ошондой эле 14 балдар бакчасында оңдоп түзөө иштери жүрүзүлүп жатат. Өткөн жылы 7 билим берүү мекемеси өткөн болсо, бул жылы 3 эсе көп билим берүү мекемелеринин оңдоп түзөө иштери башталды. 6 мектепте толук капиталдык ремонт жүргүзүлүп жатат. Баарын даратканалар ишине киргизилип, 70 жыл ичинде аябай оор абалга келген мектептерге ушундай ремонттор жүргүзүлүп жатат. Мындан сырткары Кыргызстанда биринчи болуп, Ош шаарында билим берүү тармагында жаңылыктарды киргизген элек. Айта кетсек, бул балдар бакчасына жергиликтүү кеңештен атайын акча бөлүнүп берилип, ал жерде ошол канцеляриялык буюмдар жана журт тазалоочу каражаттарды ата энеден албай, толук мамлекет өзү камсыздап атат, Ош шаарынын мэриясы. Ал эми өлкөбүздө мугалимдердин кадыр баркын көтөрүү жана аларга жакшы шарт түзүү багытында бир нече иштер аткарылып жатат. Жаңы окуу жылына карата мугалимдер ноутбуктар менен камсыз болушту. Минкап төрагасы жаш мугалимдерди турак жай менен камсыз кылуу максатында пайызсыз ипотекалык үйлөрдү берүүнү тапшырма берди. Андан сырткары кийинки жылы агартуучулардын айлык маянасын көтөрүү маселеси да каралып жатат. Сезим Сагынбекова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.